Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн тарых сабактары рубрикасын улантабыз. Сиздер менен мен Кубан Чороев. Жана бүгүн сиздер менен мен ушул байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы китеби жөнүндө бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин негизги темабыз бул Осмон Түрк династиясы. Мен өткөн берүүлөрдө айткандай, ошол кыргыздарда бир кыргыздарга тиешелүү жанагы R1A гаплогруппасынын ичинде субклад бар. Субклад деген бул бутакча. Ошол кыргыздардагы ошо Z93 деген бутакчага киребиз. Бирок ошол эле бутакчага бүгүнкү күндө дагы көп элдер кирет. Мисалга айтканда, биз өткөндө айтканбыз, Ашкенази левиттер, бул еврейлер, арабтар, аднанит арабтары, башкирлерден, татарларда мына ушул Z93кө кирген айрым уруулар бар. Мындан тышкары биз өткөндө айттык, жанагы индиялыктар, түндүк Индия көбүнчөсү, брахмандар, пакистандар, ошо Афганистандагы жашаган пуштундар, мына ошолор дагы ушул немеге кирет. Ошонун арасында мисалы Турциядагы, бүгүн Иракта жашаган, Сирияда жашаган арабтар, анан күрттөр дагы кирет. Айрым күрттөрдүн бир 12%-дай кирет да. Ал эми ошол Турциянын жалпы элинин санынын бир 5-10% мына ошол бардыгы бириккенде ушул Z93 бутакчасына кирет да. Но ошол бутакка кирген Осмон Түрк династиясы жөнүндө айткан болсок, бүгүнкү күндө баягы 1922 жылы Турцияда революция болуп, монархия кулаганда, ошо Осмон династиясынын өкүлдөрү Турциядан кетүүгө мажбур болушкан. Но ошол мажбур болушканда, Турциядан кеткенде бүгүнкү күнү ошол Осмон династиясынын өкүлдөрү, тирүү өкүлдөрү бар. Но ошол өкүлдөрү тесттерин тапшырганда, алардан R1A1 гаплогруппасы жана ушул бутакка Z93 бутагына тийиштүү болуп чыккан. Мындан тышкары Амуджа деп айтып өткен, алар түрктөр. Амуджа бул Эр-Тогрул газинин, негизи Эр-Тогрулдан тарайт да Осмондор. Ошол Эр-Тогрул газинин дагы башка балдары болгон экен. Ошолордон тарагандардын да балдары бүгүн ушул ДНК тестин тапшырып, ушул бутакка тийиштүү экени бүгүнкү күндө илимий мындай далилдер бар. Эми бул биз ушул Осмон Түрк династиясы бул өстөрүн биз огуздардан деп айтат. Огуздардын арасында Кайы хандын урпактарыбыз деп айтат. Мына ошол өгүздөрдүн уруусуна кирет. Ошондой эле генетикалык жактан Осмондорго жакын бул албетте селжуктар. Селжуктар булар ушул 6-7 кылымдан баштап, өзгөчө 8-9 кылымдан баштап селжуктар ошол жакынкы чыгышта өтө чоң бир ролду ойногон. Көптөгөн мамлекеттер алардын карамагында болгон. Ошол эле Сирия,
Турциянын алкагында, Азербайжандын мына ошол өлкөлөрдө теп селжуктардын бийлиги чоң болгон, Иранда, мындай Кичи Азия деп коебуз. Мына ошол Борбордук Азиядан ушул барып, көчүп барып, биздин ата тектердин бир туугандары ошол территорияда, бүгүнкү күндө Турциянын территориясында, андан да чоң территорияларды мурун ээлеген. Ушул династиядагы ушул кыргыздар менен тектеш болоору бүгүнкү күндө ушул ДНК генетиканын илимдин негиздери менен далилденип жатат. Анда эмесе кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Кийинки сабакта биз Ашкенази еврейлери же өгүз еврейлери жөнүндө маалымат менен таанышабыз.